Кыргыз туусу кести. Ойлонуп добуш бер шайлоочу. Сабырдуу бол саясатчы деген баш тема менен Кара Бууранын Көксай айылынан Рыспек Сиялы Тегиндин буга чейинки шайлоолорду, өлкөнүн башынан өткөн жолун, элдин жашоо турмушун айтып келип, жоо кеткенден кийин кылычыбызды ташка чапкандын ордуна азыр добуш берүүнүн алдында жете ойлонуп бир кеселе. Жеңилгендердин сабырдуу болушун, жеңилгенди да биле жүрүшүн кааламакчымын. Бүгүнкү шайлоо менен эле баары бүтүп калбайт. Эл кимдерди шайласа ошолор өкүл болушат деп жазган макаласын тартуулады. Ушул эле кечит Бистин агай деген рубриканын алдында Улуттук университеттин окутуучусу, физика жана электроника факультетинин окуу боюнча деканынын орун басары Рапия Исаеванын, Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, Кыргыз билим берүү академиясынын академиги, мамлекеттик сыйлыктын лауреаты профессор Эсенбек Мамбетакуновдун илим жана билим тармагындагы ишмердигин чагылдырган мыкты педагог Чыгаан окумуштуу деген макаласын басты. Фабула кести бүгүнкү санын Тиленбек Азыктын Сариевди эле тандабайлыкпы деген макаласы менен ачып, колубузду жүрөк алып чынын айтсак, акыркы 5 жыл ичинде президент Алмазбек Атамбаевдин жакшы иштеген эч кимиси болгон жок. Өкмөт башчылыкка келген Темир Сариев да мурдагы өкмөт башчыларынын баарынан жакшы иштеп жатат. Бакылдаган Бабанов дагы, Сагыстай чоюлган Сатыбалдиев дагы, Текебаевдин айтканынан чыкпаган Оторбаев дагы Темир Сариевчелик иштеген эмес. Эгер КСДП жеңип чыгып көпчүлүк коалицияны түзүп калса, Сариев эле ордунда калышы мүмкүн деп жазды. Журналист Меңдибек Асылбеков шайлоонун эртеңиде бар деген макаласын тартуулады. Де-факто кести мамлекет башчысы Нарын Ысык-Көл облустарын кыдырды деген репортажын фотосүрөттөр менен коштоп жарыялады. Айтылуу теледиктор, республиканын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Гүлшан Молдоева фотосүрөттөрү менен коштолгон маек аркылуу өзүнүн 38 жылдык чыгармачылык жолу жөнүндө айтып берди. Мүнүшкөр Улан Жумалиевдин Ителги дүйнөдө эң ылдам учкан куш деген маеги да ушул санда. Милициянын кести болгон Бетме-бет басылмасынын башкы редактору Нарымбек Жамангуловдун маеги жана жаңырлар жарык көрдү. Айбат кести энергетика адиси эксперт Карипбек Алымкуловдун Кыргызстанда кесттер көп курулса, Өзбекстан менен Казакстанга кайра жакшы болорун, эки коңшу тең суудан кемчил болбостугун, ал эми Өзбекстандын кесттердин курулушуна каршылык билдирип, Бириккен Улуттар Уюмунун көңүлүн буруу аракети Кыргызстан менен Тажикстандын энергетикалык көз карандысыздыкка ээ болуусун каалабагандык болуп саналарын. Бул өлкө кышы бою бистен агып барган суу менен суу сактагычтарын толтуруп алып, сууга баатыр болуп жан багып келатканын, кокус кышында суу чыгарбай койсок, суусуз какшып калаарын, аны билбей эле бөтөнзордук саясатын токтотпой келатканын айтты. Азия пресс-кести өкмөт башчысы Темир Сариевдин карлардын күнү менен карларды куттуктоосун, Лебединевка айылында эт комбинаты ачылганын, сатирик акын Азизбек Келдибековдун шайлоо пародияларын, Кыргызстандын профсоюздар федерациясынын төрагасы Асылбек Токтогуловдун маегин жана Карлар үйү, Катыганнан, Небере жытын сагынган кемпирлер аттуу маекти жарыялады. Вечерний Бишкек кестинин 48 беттен турган калың саны жарык көрдү. Александр Тузов тоннелдин артында жарык бар деген макаласында президент Алмазбек Атамбаев түндүк түштүк жаңы жолунун курулушу, узундугу 3 километр 750 метрге жеткен, туурасы 10 метрлик тешкен тоо менен таанышканын, ал деңиз деңгээлинен 2511 метр бийиктикте жайгашканын, бүткөндөн кийин 9 тоо менен Сузакты туташтырып калаарын, президент андан ары нарындыктар менен жолугуп, Бишкек Нарын Торгарт балыкчы автожолу келечегинде Нарын облусунун социалдык экономикалык жашоо турмушунун жакшырышына пайдасын тийгизерин. Ал эми темир жолдун курулушу менен Нарын облусу Кыргызстандын транспорттук борборуна айланаарын айтканын жазып чыкты.